Алкаш достору бар, сойку подружкасы бар кыздар, эркектер бул нерсени билип койсун. Чөйрөдөн көп нерсе зависит этет да. Мо Сан Себастьяно бар. Шоколад ичиде. Сан Себастьяно билесиздер, өтө популярный, дүйнө жүзүндөгү популярный тамактардын, шириндиктердин, таттуулардын бири. Чизкейк и Сан Себастьяно, Себаспрат кыскасы. Ошо Себаспратты жөнөкөй көчөдө эле, мисалы глобуска кирип алсаңыз 250 сом, 200 сом тегерегиде алып аласыз, мисалы үчүн. Арзан. Башка кичинекей кухнялардан алсаңыз 200 сом, 300 сом арзан. А бирок кымбат ресторандарга келип жесеңиз өтө кымбат. Мисалы бар Ташкент Ситиден жесеңиз, Ташкенттен, анда өтө кымбат. 180 миң сум, 200 миң сум болуп кетет. Бул неге кымбат десеңиз, билесизби? Неге кымбат? Башка жерлерде бүт арзан, адамдар ошо арзан жерден жебестен келип ошо кымбат жерден жеп атат. Неге десеңиз, адамдар чөйрөгө акча төлөп атат ал жерде. Атмосферага акча төлөп атат ал жерде. Чизкейктин өзүгө эмес, чизкейк өзгөргөн жок. Десерт өзгөргөн жок, шоколад өзгөргөн жок. Ошол эле нерсе бирок башка жерде болуп атпайбы? Баягы мисалда келтирише берет го. Жөнөкөйсү магазинде мынча сом, аэропортто мынча сом деп. Ошол сыяктуу чөйрө көп нерсени өзгөртүп коет. Айтайын дегеним, сенин чөйрөң кымбат болсо, сен да кымбат адамга айланасың. Эгер арзан алкаштар менен жүрсөң, сен дагы алкаш болосуң. Сойкулар менен жүрсөң, сен дагы сойку болгону билбей каласың, карындашым. Сен чөйрөң бренд болсун, чөйрөң кымбат болсун, сен да кымбат адамга айланасың. Буга 100% кепилдик берем мен. Чөйрөңдү туура танда, адалдын танда, достордун туурасын танда. Эгер досуң алакарга болсо, жегениң бок болот мындай айтканда. Ошондуктан адамдар келип чөйрөгө акча төлөйт да. Сенин чөйрөң таза болсо, бизнесмендер болсо, сага келип акчаны ашыкчасы менен беришет. Тамам.